Папам айтып берип атпайбы, мындан бир 20-25 жыл мурун Бишкектен Караколго чейин келген жолдордо заправкалар алыс үйлөрдүн аралыктары алыс, анан дальнобойщик болуп шахта проходческий управление ШПУ дегенде иштечү. Прицебы менен КамАЗ менен жүк алып келатам дейт, түнү менен келатам дейт. Анан таңкы 3-4-түн арасында эми КамАЗ жүрүп келатат да, анан жүрүп келаткан КамАЗга эле эшикти ачып эле бир сакалчан абышка отурду дейт да. Анан ошо баягы жерден таятам үйрөткөн келмени, жанагы ля иляха иллаллах Мухаммаду Расулаллах деген келмени айта баштадым дейт. Айта баштасам эле сразу эле кандай кирген абышка ошондой эле унчукпай туруп эле чыгып кетти дейт да. Эми элестеткиле эле жүрүп бараткан машинага отуруп алган. Анан анысы кандай? Папам айтат, эң күчтүү келме ушул ля иляха иллаллах Мухаммаду Расулаллах деген ушул жакшы келме, ошону айтып жүр деп үйрөткөн. Анысы кандай? Жалгыздан корксоң же дагы бир башка ситуацияларда ушул келме менен гана жан дүйнөңдү тынчтандырып, же болбосо дагы көзүңө көрүнгөндөй бир нерселер болсо ушул келмени гана айтсаң жакшы жардам берет.